Мен сунушум, эгерде референдумга Конституцияны өзгөртүү толуктоо киргизилсе, анда бюллетенге ар бир статья коюлуп, ар бир статьяга эл добуш берсин. Bunday практика бар. Мына кече жакында Азербайжан мамлекетинде Конституцияга өзгөртүү киргизишти. Ар бир статьяга мына 20 мен алып чыктым мына бюллетени Азербайжандын. 29 беренеге ар бир сунушталган өзгөртүүлөргө макул каршы деп ар бир статьяга коюлуп чыкты. Мына референдум өттү. Ар бир статьяга жыйынтыктарын Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарды. Мына бул жерде мен колумда бар. Бүт ар бир статья канча макул болгондугун, канча каршы болгондугун. Урматтуу депутаттар, эмне үчүн мен буну киргиздим? Анткени сиздер жакшы билесиздер. Эл менен сүйлөшкөндө же башка бир жака чыкканда, Конституция боюнча сөз сүйлөгөндө билбейт көбү. Ошон үчүн бул жерден эл дагы жакшы туура түшүнүп, ар бир статьясына өзүнүн оюн билдирсин деген ойдобуз. Дагы бир жол бул мен туура деп эсептейм жол. Азыр мына байкап атасыңар, коомчулук экиге бөлүнүп кетти. Бирөө коомчулук кайсы бир каршы, бир кайсы коомчулук макул. Бул жерде мына постатейный эгерде кетсе, ар бир неме боюнча. Мен ойлойм бул жерден жыйынтыгы туура чыгат. Бул бириктирүү, элдин бириктирүү, кандай десем, бириктирүү процесси деп эсептейм да буну. Ошон үчүн бул жерде эч кандай деле суроо жок. Мен ойлойм бул жерде сиздердин оюңар деле айтылышы мүмкүн. А процедура боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы, анан кийин мамлекеттик каттоо кызматы бул маселени жакшынакай өткөзүп берет. Бюллетенди ар кандай бюллетенди азыр чыгарып бере алышат. Автоматташтырып урналар жакшынакай өткөзүш алышат. Эч кандай ошо менен сонун жакшынакай референдум өтөт деп эсептейм. Рахмат. Рахмат, Бактар Кишич. Бул беренелерге, 7-чи беренелерге киргизилет. Бул жерде так жазылып турат, бюллетенге статья менен коюлат деп. Анан кийин 32-чи беренеге ал процедуралары, 33-чү беренеге ар бир статьяга өзүң добушуңду берсең болот. Бир кайсы статьяга макул деп берсең болот, бир кайсы статьяга каршы берсең болот. Ушундай беренелерге жазылды.